Академик Муса Мырзапаевич Адышев атындагы Ош технологиялык университетинде жүз берген бир жумалык жаңылыктар түрмөгү менен эфирде Оштунун жаштык телестудиясы. Сиздер менен Асат Туратулу, саламатсыздарбы? Оштуда жаңы окуу жылынын башталышы менен студенттердин формаларына көңүл бурула баштады. Окуу жайдын тарбия жана социалдык иштер департаменти, аялдар кеңеши, жаштар комитети жана факультеттин жетекчилери менен биргеликте эртең менен сабакка келген студенттерге окуу жайда кийинүү этикасы боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүүлөр берилди. 2 күндүк текшерүүдөн соң сабакка талапка ылайык кийинип келбеген студенттерге чара колдонула баштайт. Ыйман, адеп жана маданият жылынын алкагындагы бул иш-чара жаштарга туура тарбия берүү жана улутубуздун келечегине кам көрүү болуп эсептелет. Мындан сырткары дагы окутуучулардын, мугалимдердин дагы ушу кийинүү адебин бир иретке келтирүү максатында ушул иш-чаралар ошо биринчи этабында жүрүп атат. Кудай буйруса, биз ойлойбуз жакын карада ушундай аракет менен кетсек, бардыгы бир формага келишет. Биз эми баягы студенттерге биринчи эскертүү иретинде азыр берип атабыз да. Биринчи 5 күндүктө эскертүү иретинде беребиз. Анан экинчи 5 күндүктө уже биз аларга чара колдоно баштайбыз. Ош технологиялык университетинде суунун сапатын изилдөө боюнча атайын конференция өткөрүлдү. Изилдөө объектиси катарында Ош шаарынын ортосунан орун алган Ак Бура дарыясы алынган. Кененирээк кийинки материалда. Күн өткөн сайын илим техника өнүгүп, адамзат жашоосунда чоң өзгөрүүлөр болуп жатат. Акыркы убактардагы экологиялык маселелердин пайда болушу да дал мына ушул өзгөрүүлөрдүн натыйжасында жүз берүүдө. Ош технологиялык университетинде жаңы пайда болуп жаткан маалыматтык системалар технологиясынын жардамында суунун сапатын изилдөө менен анын адамзат жашоосуна тийгизип жаткан терс сапаттарын аныктоо боюнча атайын долбоордун негизинде конференция өткөрүлдү. Аталган иш-чарага экология багытында эмгектенген илимпоздор, адистер жана чет өлкөдөн келген адистер катышышты. Бул долбоордун алкагында изилдөө объектиси катары Ош шаарынын ортосунан орун алган Ак Бура дарыясы алынган. Ак Буранын башынан аягына чейин изилдеген илимпоздор бүгүнкү күндөгү анын шаар калкына тийгизип жаткан оң жана терс сапаттары жөнүндө бүгүнкү конференцияда маалымат беришти. Бул иш-чарага алыскы чет өлкөдөн келген өкүлдөр катышышты. Кыргыз мамлекетиндеги илимпоздор менен биргеликте жаңы маалыматтык технологиянын жардамы менен суунун сапатын аныктоо боюнча долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Мындан ары да башка жерлердеги суулардын сапатын аныктоо үчүн кыргыз илимпоздор менен долбоорду улантабыз. Германия мамлекетинин Росток университети, Ош технологиялык университети, Кыргыз улуттук илимдер академиясынын түштүк бөлүмү жана бул багытта иш алып барган жогорку окуу жайлар менен мекеме ишканалар бул долбоорго катышып, мындан ары да бир топ эл чарбасына, адамзат жашоосуна оң таасирин бере турган изилдөөлөрдү жүргүзүшмөкчү. Алардын арасында өзүнүн уникалдуулугу менен дүйнөгө белгилүү болуп бара жаткан арстанбап жаңгак токоюн сактоо, андагы экосистеманы изилдеп, адамзат жашоосуна пайдалуу жактарын изилдөө. Кыргызстандагы арча токойлорун сактоо жана башка долбоорлордун да келечекте иш жүзүнө ашыруу үчүн аракеттер көрүлмөкчү. Бир топ башка багыттар боюнча дагы айыл чарбасындагы өсүмдүктөрдүн абалын билсе болот. Аларга фермерлерге жардам берүү боюнча, ошондой эле токойчуларга айтам, токой экосистемасын жаңгак токойлорун кантип сактап калышыбыз керек, ар кандай оорулардан, илдеттерден, зыянкечтерден мамындай алганда ошол комплекстик экологиялык изилдөөлөр бүгүнкү учурдун талабы болгондуктан биз ойлойбуз биздин мына ошол проекттин алдында турган маселелердин бири. Жаратылышка адам баласы кандай мамиле жасаса, табигатта дал ошондой мамиле менен кайтарат. Күн өткөн сайын көп өзгөрүүлөрдүн күбөсү болуп жаткан жер шары кайсы бир учурда адамзат жашоосун таптакыр башка нукка буруп коюусу толук мүмкүн. Же болбосо жер бетинде адам баласынын акылы менен күчү жетпеген кыйроолорго алып келиши турган кеп. Ошондуктан жаратылышка жасалган ар бир туура кадам мындан кийинки жашообузду камсыз кылаарына шек жок. Мындан 30 жыл мурда озон катмарын сактоо боюнча биргелешкен Вена конвенциясы кабыл алынган. Ал эми Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 1994-жылы 16-сентябрь эл аралык озон катмарды сактоо күнү деп жарыяланган. Озон катмары тирүү организмдер үчүн космостон чыккан өлүмгө тете ультра көгүлтүр түстөгү нурланууларды сиңирип алуучу, уюлдардагы жер үстүнөн 7-8 чакырым, экватордогу жер үстүнөн 17-18 чакырым бийиктигиндеги аба чөйрөсүнүн озон молекулаларынын жогорку жыштыгына ээ катмары. Илим техниканын өнүгүшү менен ошол катмар жукарып, адам баласынын жашоосуна, келечегине болуп көрбөгөндөй зыян алып келери маалымдалат. Бул нерсе глобалдык айлана чөйрөгө, адам ден соолугуна терс таасир тийгизери маалым болгондон кийин Вена конвенциясы жана Монреаль протоколу деген эл аралык келишимдер түзүлүп, дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр келишимди биринин артынан бирин ратификациялап аткара баштаган. Кыргызстан Монреаль протоколун 2000-жылы ратификациялап, андан кийин мамлекеттик программа иштелип чыгып, ошонун негизинде бир топ натыйжага келди.
Алардын катарында Ош технологиялык университети дагы озон катмарын сактоо боюнча бир топ алгылыктуу иш-чараларды өткөрүп, илим изилдөөгө да биздин окумуштуулар өз салымдарын кошуп келишет. Жогорку окуу жайдын башка өлкөлөр менен болгон байланышы жогорку мааниге ээ. Жыл сайын Ош технологиялык университетине Корея мамлекетинин Ханьян университетинин студенттери жайкы эс алуу лагерине келишет. Быйылкы жылы дагы Ош технологиялык университетине Корея мамлекетинин Ханьян университетинин студенттери жайкы эс алуу лагерине келишти. Ош технологиялык университети бир топ жылдан бери Түштүк Корея мамлекетинин айрым жогорку окуу жайлары менен ар тараптуу кызматташып келет. Бул максатта окуу жайда Корей борбору ачылып, мында студенттерге кызсыз корей тилин үйрөтүү жүргүзүлөт. Ошондой эле эки мамлекеттин окуу жайларынан студенттерди окутуу ишке ашырылат. Корей тилин жана маданиятын үйрөнүү менен биздин студенттер келечекте эки өлкөнүн ортосундагы ар тараптуу байланышты чыңдоого өз салымдарын кошуп келишет. Биздин университеттин бир канча студенттери буга чейин аталган мамлекеттин жогорку окуу жайларында билимдерин улантып келишкен болсо, учурда дагы көптөгөн студенттерибиз ал өлкөдөн билим алуу үчүн жөнөп кетишти. Ал эми биздин өлкөгө келип, Ош технологиялык университетинде жайкы лагерь уюштурушуп, корей тилин жана маданиятын биздин студенттерге жакындан тааныштыруу максатында Кореянын Ханьян университетинин студенттер тобу жакында эле өз мекенине жөнөп кетишти. Жана биз алар менен практика жүзүндө Ошту тааныштырдык, жана кыргыз элибиздин маданиятын көптөгөн нерселерди тааныштырдык. Аларга эң кызыктуу болгон ушул биздин маданияттар өтө жакты. Жана биз 2 жылдан бери ушу корей тилин окуп жүргөндүктөн алар менен эркин сүйлөшө алдык. Жана бизде алар аябай ушу корей тилин үйрөнгөнүбүзгө аябай суктанышып, мындай тез үйрөндүңөр деп бизге аябай суктанып кетишти. Студенттерди коштоп келген Ханьян университетинин профессорлору жана окутуучулары алгач окуу жайдын ректору профессор Абидов Абдыкадыр Омарович менен жолугушуп, эки тараптуу байланышты чыңдоо максатында талкуу жүргүзүштү. Эки тарап бири-бирине болгон сунуш пикирлерин, талаптарын айтышып, келечекте бир максаттуу долбоорлорду ишке ашыруу үчүн аракет жасааларын билдиришти. Алардын эң негизгиси дүйнөлүк стандарттагы билим берүүдө биргелешип иш алып баруунун жана адистик даярдоодогу бир топ маселелерди чечүүгө багытталды. Андан соң Корей элинин маданияты тартууланып, мында Корей элинин тамак ашы жасалып, ыр бийлери жаңырды. Ханьян университети студенттери өлтүрөдө келишип ошондой программ берди. Алар биздин университет менен келишим болгондуктан аябай ынтымакка түзүш үчүн алар келишип биздин студенттерге корей тилди үйрөттү, корей тамакта да, корей ырда жана бийлер да көрсөттү. Анан алар студенттер биздин студенттер менен бассейнге барып ойноду. Буга чейинки эки тараптуу кызматташуунун негизинде шаарыбыздагы башка окуу жайларынын студенттери жана мектеп окуучулары да корей тилин үйрөнүү үчүн биздин университетке келишет. Аталган борбордо аларга да биздин студенттерде эле мүмкүнчүлүктөр түзүлгөн. Бул иш-аракет Ош технологиялык университети аркылуу шаарыбыздагы башка окуу жайларынын студенттери аталган мамлекет менен байланышка жасоого мүмкүнчүлүк алышат. Ошондой эле бул чет тилди үйрөтүүдө Корей улутундагы окутуучулар эмгектенишет. Бизди тосуп алган Ош технологиялык университетинин жетекчилигине жана жалпы жамаатына терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Биз мында эки өлкөнүн ортосундагы байланышты чыңдоо үчүн, айрыкча Ош технологиялык университети жана Ханьян университетинин байланышын арттыруу үчүн болгон аракетибизди жумшайбыз. Ошондой эле сиздерди дагы жалпы жамаатыңыздарды биздин университетке барып келиңиздер деп чакырып кетебиз. Билим алуу жана белгилүү бир кесиптин ээси болуу адам баласынын эң негизги милдеттеринин бири. Жашоодо кандай гана тоскоолдуктар болбосун, аларга карабай алдыга умтулуу менен ар бирибиз өз жашообузду камсыз кыла алабыз. Ал эми башка өлкөлөр менен байланышып, алардын өнөр билимдерин үйрөнүү азыркы учурдун талабы болуп эсептелет. Андыктан колдо турган мүмкүнчүлүктү кармап калуу ар бирибиздин колубузда. Эне тили ата эненин, өз элиңдин тили, дүйнө жүзүндө көп сандаган эл бар. Алардын өзүнчө эл экендигин, башкалардан бөтөнчөлүгүн белгилеп турган баардан мурда өз тили. Тил эне сүтү менен биздин аң сезимибизге сиңет. Биздин кыргыз тилибиз байыркы тил. Ошондуктан элдин байыркы замандан берки тажрыйба, билим, тарыхы, акыл казнасы топтолгон чыгармаларда эне тилдин күчү менен бизге жетип, рухий дүйнөбүздү байытат. Кыргыз тил бүтүндөй элибиздин байлыгы, эч нерсе менен алмаштыргыс ыйык дөөлөтүбүз, сыймыгыбыз. Ал эми бир убактарда эне тилге болгон салкын мамиле дүйнөлүк державага айланган СССРдин тарашы менен кайрадан жакшы жагына тарта баштаган. 1989 жылы 23 сентябрда Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын кабыл алынышы кыргыз элинин байыркылыгын сактоочу иш-чаралардын эң урчундуусу болуп калды. Мына азыр айтылганда 28 жылдан бери биздин республикабызда мына мыйзамды алганыбызга 28 жыл болуп атат. Мамлекеттик тил боюнча
ошондон бери мына өзүңөр көрүп атасыңар, республикабызда кандай өзгөрүүлөр болуп атат. Өзүбүздүн эле университетте карасак, айрыкча мына акыркы 10-15 жылдын ичинде толук көп окуу процессине байланышкан мына жасалгыларды карайлык. Мына биздин чогулуштар мурун орус тилинде өткөн. Мына биз биринчи берди башталганыбызда иште мына 90 жылдан бери мен иштеп атам бу жерде. Ошондо биздин окумуштар кеңеши да орусча өтүп жүргөн. Документацияларды карасак мына факультеттерде азыркы учурда биз толугу менен кыргыз мамлекеттик тилибизге өтүп атабыз. Эне тилибизди ата-бабаларыбыз көнөрбөс мурас катары калтырган. Тилибиз байыркы бай тилдердин бири экендигин карт тарыхы айгинелеп турат. Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлдеги мамиле, жоопкерчилик болуш керек. Демек, ал тил мамлекеттин турмуш тиричилигинин тили катары жашашы парз. Мамлекетте жашаган ар бир жаран үчүн муктаждыктарын ошол тил аркылуу канааттандыра алгандай шарт, өзгөчөлүктөр түзүлүшү керек. Мамлекеттик тилге мамлекеттик деңгээлде кам көрүшүбүз зарыл. Себеби тил менен улут тагдыры, кыргыз улутунун улуттук жан дүйнөсүнүн тагдыры аныкталышы абзел. Ошондой эле өзүңүздөргө белгилүү биздин окуу жайда мамлекеттик тил борбору иштейт. Мамлекеттик тил борборунда башка улуттун, бөтөн улуттун өкүлдөрү келип билим алышат, мамлекеттик тилди үйрөнүшөт. Ошондой эле өзүнүн сабаттуулугун жоюу максатында өзүнүн эне тилинде сүйлөгөнгө кыйналгандар, туура жазууга жардам сурагандар, туура жазууга, сабаттуу жазууга, туура сүйлөөгө жардам сураган студенттер келип билим алып турушат. Мен айтар элем, урматтуу студенттер, урматтуу жаштар, бул мына мамлекеттик тилдин өсүп өнүгүшүнө биз дайым кол кабыш кылышыбыз керек. Тилдин өнүгүшүндө дайыма кичинеден чоңго чейин тилибизди катуу кастырганга, унутулган сөздөрдү калыбына келтиргенге, эскирген сөздөрүн жаңылоого дайым милдеттүүбүз. Дүйнөдө кайталангыс ири чыгарма болгон Манас да кыргыз тилинде жаралган. Эгер кыргыз тили жарды болсо ушундай чоң байлык ошол тилде жаратылмак эмес. Же болбосо биздин төкмө акындардын айтыш өнөрүн абройлуу ЮНЕСКО уюму кайталангыс өнөр катары бааламак эмес. Манасчылар улуу дастанды айтып жатканда жамгыр, кар, борошого карабай анууга берген. Ооруп жаткан адамдарды да манас айтып сөздүн керемет күчү менен дарылашкан. Бурамасын имерип, буркуралыйлар жиберип, буландын оозун бурделе, дүрүсүн салып бурделе, ит торпунун жолунда, кезен кырдын оюнда санап көрсөң тайтор. Келе жатат кайран мал 60 тулпар соңундан башын жерге салыптыр, башкача чурка алыптыр, мойнун жерге салыптыр, болжосуз арашалыптыр, жүргенине жетпейт, жеткилең чурка алыптыр, басканына мал жетпейт, башкача чурка алыптыр. Чыкканы топканда, оржоңдо онторунун элте колу сайылат, өргө тарта бергенде жал куйругу дайылат, тала түзгө келгенде таман жерге тасылайт, кара болотоздугу көмөкөйдү капкылап, камара лашак көбүк омуроого чачылат, кара болотоздугу көмөкөйдү капкылап, тал жибектей куйругу чат аягын чапкылап. Ошондой эле кең дагы салдылык болуп, карадырма курчукта, салынган тоонун тумшукта, көрүүчүнүн жолунда каратала боюнда. Санап көрсөң тайтору келе жатат кайран малы, билети тулпар соңундан. Бүт мамлекетти кыргыз тил күн майрамы менен куттуктаймын. Ар бир элибизде, жерибизде тынчылык болсун, жана тилибиз жүрөгүбүздө болсун. Бүгүнкү иш-чара аябай жакшы өттү. Ага эжелер жакшы даярдады. Чоң рахмат. Кыргыз Республикасында мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. 1998 жылы 20 январда Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин андан ары өнүктүрүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын президентинин указы жарыяланган жана ушул указдын негизинде Кыргыз Республикасынын президентинин алдында мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук комиссия түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү концепциясы иштелип чыккан. 2000 жылдын 20 сентябрында 2000-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүү программасы жөнүндө Кыргыз Республикасынын указы жарыяланган жана 2000-2010 жылдары Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тилин өнүктүрүүнүн программасы бекитилген. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 2004 жылдын 12 февралында Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан айрым өзгөртүүлөр менен кабыл алынган.
2006 жыл 10 мартта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен кыргыз тили төш белгиси негизделген. 2006 жылы 25 мартта Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен конкурстук негизде мамлекеттик тил гимни кабыл алынган. 2006 жылы 17 январда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын чечими менен жаштар комиссиясы түзүлгөн. 2009 жылы 3 сентябрда Кыргыз Республикасынын президентинин көмөгү менен кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү жарык көргөн. Сиздер Ош технологиялык университетинде бир жума ичинде жүз берген жаңылыктар менен тааныштыңыздар. Кийинки жумада көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ошту жаңы күч, жаңы багыт, жаңы технологиялар.